Кыргызстандыктар жана чет өлкөлүктөр күткөн этно олимпиада оюндары старт алды. Ондогон өлкөлөр, жүздөгөн спортчулар, миңдеген коноктор жана көрүүчүлөр бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын көз жоосун алган ачылыш аземине күбө болушту. Мындай көлөмдүү масштабтагы иш-чара Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу өтүүдө. Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарындагы борбордук ат майданы көрүүчүлөргө жык толду. 7000 адамга лайыкталган ипподромго 10 000ден ашуун көрүүчүлөр келген. Кыргызстандын нукура маданияты жана оюндары заманбап ыргүүлөр менен айкалышып, ага кошумча белгилүү ырчы чоорчулар, бийчи музыканттар коштоп иш-чаранын көркүнө көрк кошуп, өзгөчө бир эффект берип турду. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну 9 сентябрда башталып, 14-ндө соңуна чыгат. Оюндарга дүйнөнүн 18 өлкөсүнөн спортчулар катышууда. Сахнага өз байрактары менен Австрия, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Бразилия, Германия, Казакстан, Литва, Монголия, Россия, АКШ, Пакистан, Түркменистан, Турция, Өзбекстан, Франция, Швеция жана Түштүк Кореядан келген коноктор чыгышты. Аягында кызыл желек көтөрүп, Кыргызстандын курамасы өлкөнүн президенти Алмазбек Атамбаевдин коштоосунда чыкты. Göçmenler adamzat tarihinin başında turgan, azamzattın önügüşüne özgöçe salım koşkan ellerden, ata babalarımыздın göçmenlerin filosofiyasın, yaşo turmuşun iriktep biligi biz mildettübüz. Ötkön zamandı, öz tamırın bilgenler gelecekke de yoldu tavalat. Göçmenlerin oyunlarının tuşosu Kırgız yerinde kesilgeni bekerinden emez, Kırgız eli göçmenler sivilizasyasını tüptügün, anın başında turgan, tarihka, kadası altqa bayırkı, en bayırkı göçmen ellerden biri. Өлкө башчы белгилегендей Кыргыздын руханий байлыгын, көөнөргөз кенчин, 1000 жылдык тарыхты камтыган манас эпосы жок элестетүү мүмкүн эмес. Ата бабаларыбыздын ыйык сөзүн, мурасын бийик тутуп, биргелешип келечекти куралы. Кудай ушул жолубузду ачып берсин. Бул жолду боордош элдер, санаалаш мамлекеттер менен бирдикке гана басып өтө алабыз. Биздин түпкүлүбүз бир. Kurama jiyip jurt kıldım dep Manas atабыз aytkандай, başka ulutlar boordoş elder menen şereleşip ынтымакта turmuş kuralı. Кыргызстандын керемети Ысык көлдө ойнолгон мамлекеттик ким өзгөчө бир жаңырды. Ат майданга келгендер тике туруп кимди жалпы ырдашты. Мындай көрүнүштү көрүп, катышуучулардын жана коноктордун көздөрү жанып турду. Мындан улам өлкөбүздө өткөрүлүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну өз максатына жетти десек болот. Оюндун жүрүшүндө этноспорттун 8 түрү боюнча медалдар ойнотулат. Айрым оюндар мелдештик эмес көргөзмө түрүндө сунушталат. Мелдештер тогуз коргоол, ордо, күрөш, алыш күрөш, көк бөрү, ат чабыш, эреңиш сыяктуу оюндар менен коштолмокчу.